Assalamu alaikum urmatlı musulman bir tuğandar mekendештер. Keçe депутаттар даватка тыюу сала турган мыйзамды кабыл алышты деп угуп жатам. Эмне үчүн мындай деп сүйлөп жатам? Ömrünün 29 жылын din ilimine арнаган ыраматылык устаз чогуз айтар эле. Гаш болбосо дават токтойт деп. Мен ал киши менен чогуу чоңойгом, өмүрүнүн аягына чейин дайыма байланышта болуп жолугушуп турат элем. Гаш токтосо дават токтойт дейт эле. Бул илимдүү профессор, аалымды айтат эле ушундай депчи. Мисалы, бир зынакор pedofil ve ошол адамдын үйүнө барып эшигин такылдаткан кудама даватчы аны көндүрүп мечитке алып келип, анан баян берип, анан 3 күнгө чыгарып адам кылганга себепчи болгон ошол даватчылар болот. Өттө көп башкесерлер, зөкүрлөр ушул даваттын себебинен адам болгон. Урматтуу мусулман бир туугандар, силер билбейсиздер. Кечээ бандиттерин токтогондо ал акыркылар эле да, азы гана калган эле да. Өтө көбү динге келишине себепчи болгон ушу даватчылар болот. Уру пара алган коррупционер өтө көп адамдарды ошол ташкил кылып, гаш аркылуу үйүнө барып эшигин такылдатып адам кылыш болушуна себепчи болгон ушу даватчылар болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, чуга устаз айткан, ömrünün 29 жылын din ilimine arnagan. 91 жылы мектеп бүткөндөн баштап din ilimine girişken 2020-га чейин 29 жыл din ilimini алган профессор аалым айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мураскери чуга айтып атат, гаш токтосо дават токтойт деген. Булар азыр даваттын кан тамырынан кыса турган мыйзам жазып койду. Чуга устаз айтат эле, парызга каршы чыккан ыймандан чыгат деп. Дават парыздардын энеси дейт эле устаз чогажы. Мен ушуну айтып коеюн деп. Бул азыр урматтуу Садыр Нуркожоевичке конкретный түшүндүрө албайшат да. Садыр Нуркожоевич акылы турук, нормальный, түшүнүктүү киши. Ушуга айтыш керек, жеткизиш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул кылганыңар болбойт. Өзү 90% мусулман калк болсо, кыргыз эли, ата бабабыз ушу Ханафи мазхабын кармап келген, дин тутунуп келген. Ошо Садыр Нуркожоевич айткандай, ар түрлүү жолго чачырап кеткен эле, капылдашып кетейин деген элек. Ушу диндин себебинен бир жепти ошо Куранда айткандай кармап калып, көп адам динге келишине себепчи болуп жаткан ушу дават болуп жатат да. Ушуну түшүндүрөлүчү. Мисалы, Садыр Нуркожоевич интернеттен дават кылса болот деп атат. Ал деген даваттын бир гана проценти интернеттин, 99% курбандык кылып чыгып кетиш керек. 3 күн бөлүш керек, 15 күн мастура жамат, 40 күн, 4 ай депчи. Урматтуу мусулман бир туугандар, анан мисалы Садыр Нуркожоевич деле интернеттен элди башкара албайт да. Чынбы? Интернеттен отуруп эч жака барбай, жок. Садыр Нуркожоевич да ошо барат, жерлерге барат, кыдырат, завод бул, фабрика, кеспи, барып көрүп, өз көзү менен көрүп, курулушчулар менен, адамдар менен сүйлөшүп, анан кийин иш алып барабы? Жок, кыскасы Садыр Нуркожоевич түшүнүктүү адам бул мыйзамды кайтарып туруп, кайталатам карап чыгып, 30 жыл жаманды көрбөдүк ушул даваттанчы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, угатсаңыз, сиз деле түшүнүктүү адамсыз. Жакшы иштеп жатасыз, Кудайга шүгүр. Ушул мыйзамды кайтарып өзүңүз карап, мурдагыдай эле калтырып берүүңүздү суранат элек да. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.